Кара Суу районуна караштуу номер 65 Муратхан Сабиров атындагы профилдик мектеп гимназия комплекси. Кыргыз тили сабагы 3-класс 1-чейрек үчүн. Тема окуу куралдары. Мугалим Тулибаева Кандалат Туктабаевна. Саламатсыңарбы урматтуу балдар. Силер менен амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Андемесе баарыңарга жагымдуу маанай каалап, бүгүнкү аралыктан окутуубузду баштайбыз. Билим, өнөр, тазалык. Баарыбыз бирге туралык. Китепти эч айрыбай, дептерди таза туталык. Деген ыр саптар менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Балдар, бүгүн аяк 10 айынын 14-ү күнгө дүйшөмбү. Бүгүнкү биздин өтүлө турган темабыз окуу куралдары деп аталат. Андемесе бүгүнкү сабагыбыздын максаттары менен тааныштырып өтөйүн. Бүгүнкү сабакта силер ким, эмне, кимдер, эмнелер, кайда деген суроолордун маанисин айырмалап билип аласыңар. Текстти окуп, текст боюнча суроолорго жооп бересиңер. Мектептеги окуу куралдарына жана буюмдарына этият мамиле кылууга көнүгө бересиңер. Бүгүнкү сабакта силердин логикалык ой жүгүртүүңөрдү, элестетүүңөрдү, берилген темада чыгармачылык менен иштөө көндүмдөрүңөрдү арттыра бересиңер. Жогоруда коюлган максаттар ишке ашат эгерде силер сүрөттө берилген сөздөрдү туура жана так айтып, аларды маанисине жараша колдоно алсаңар, сүрөт боюнча сүйлөмдөрдү толуктай алсаңар, сүйлөмдөрдү толуктап туура жаза алсаңар, текстти окуп, текст боюнча суроолорго жооп бере алсаңар, сүйлөмдөрдө жардамчы сөздөрдү туура колдоно билсеңер, бүгүнкү сабагыбыздын максаты ишке ашат. Балдар, бул ким? Азаматсыңар. Бул мугалим. Булар кимдер? Албетте булар окуучулар. Алар эмне кылып жатышат? Алар сабак өтүп жатышат. Бул эмне? Бул китеп кап. Азаматсыңар. Булар эмнелер? Азаматсыңар. Булар окуу куралдары. Эмнелерди көрүп турасыңар? Өчүргүч, дептер, калемсап, калем, кайчы, учтагыч, китеп жана пенал. Булар окуу куралдары болуп саналат. Андемесе балдар, баарыбыз экинчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Экинчи көнүгүүдө бизге сүйлөмдөрдү сүрөт боюнча толуктагыла деген тапшырма берилген. Бул жерде 3 сүйлөмдү толукташыбыз керек. Албетте, бул сүйлөмдөрдү өзүңөр көрүп тургандай эле столдун үстүндөгү окуу куралдары менен толуктайбыз. Андемесе мен биринчи сүйлөмдү толуктап берейин. Биринчи партада эмнелер жатат? Биринчи партада баарыбыз сүрөткө карайбыз балдар. Биринчи партада китеп, дептер, калемсап жатат. Экинчи партада эмнелер жатат? Ким айтат? Азаматсыңар. Экинчи партада китеп, сызгыч, калем жатат. Үчүнчү партада эмнелер жатат? Үчүнчү партада китеп жана боек жатат. Мына ушинтип дептериңерди ачып, бүгүнкү числону жазып, экинчи көнүгүүнү сулуу жана таза кылып жазгыла. Урматтуу окуучулар, экинчи көнүгүүнү жазып бүтсөңөр, үчүнчү көнүгүүгө көңүл бурабыз. Үчүнчү көнүгүүдө кайсыл тамгалар жок, тапкыла деген тапшырма берилген. Биринчи катарды карагыла. Кайсыл тамгалар жок? Азаматсыңар. И жана тамгасы жок экен, үндүү табыштар жок экен. Толуктап окусак, китеп деген сөз келип чыгат.
Экинчиси күндөлүк азаматсыңар. Үчүнчүсү кайсыл тамгалар жок балдар? Ө, үй үндүү тыбыштары жок экен. Аларды ордуна коюп окусак, өчүргүч деген сөз келип чыгат экен. Төртүнчүсү боёк. Бешинчиси ким айтат? Кайсыл үндүү тыбыштар жок? А жана Э. Калем. Алтынчысы сызгыч. Жетинчи катарды карагыла. Калем сап азаматсыңар. Акыркы катардагы дептер. Мына ушинтип биз сөздөрдү таптык. Бул жерде жалаң окуу куралдары келип чыкты. Анда эмесе баарыбыз 4-чү көнүгүүнү карайбыз. 4-чү көнүгүүдө текстти окуп, көптүк сандагы сөздөрдү көрсөткүлө жана текст боюнча суроолорго жооп берет экенбиз. Анда эмесе баарыбыз китебибизди ачып, текстке көңүл бурабыз. Азыр мен силерге текстти окуп берем. Силер көптүк сандагы сөздөрдү таап айтып бересиңер. Андан кийин текст боюнча суроолорго жооп беребиз. Биздин класс. Бул биздин класс. Класс кооз, таза жана жарык. Класста мугалим жана окуучулар бар. Класста 2 терезе бар, анда гүлдөр турат. Эшиктин сол жагында кийим илгич, оң жагында шкаф турат. Шкафтын ичинде түрдүү китептер бар. Дубалда сүрөттөр илинген. Мугалимдин столу тактанын жанында. Класстын төр жагында Кыргыз Республикасынын желеги, гимни, герби бар. Ошондой эле класста 10 парта, 20 отургуч бар. Тактанын оң жагында телевизор турат. Биз классыбызды таза сактайбыз. Кана балдар, бул жерде көптүк сандагы сөздөрдү ким айтып берет? Азаматсыңар. Демек, окуучулар, гүлдөр, китептер, сүрөттөр деген сөздөр көптүк сандагы сөздөр болуп эсептелет экен. Анда эмесе текст боюнча суроолорго жооп беребиз. Бул эмне? Бул класс. Класс кандай? Класс кооз, таза жана жарык. Класста кимдер бар? Класста мугалим жана окуучулар бар. Терезеде эмнелер турат? Терезеде гүлдөр турат. Тактанын жанында эмнелер бар? Тактанын жанында телевизор бар. Класста канча отургуч, канча парта бар? Класста 10 парта, 20 отургуч бар. Мына урматтуу окуучулар, бизге берилген көнүгүүлөрдү баарын аткардык. Бүгүн биз силер менен окуу куралдары жөнүндө сөз кылдык. Урматтуу окуучулар, дептериңерди, китептериңерди, баардык эле окуу куралдарыңарды таза сактагыла. Китепке айрыбай, китепке сызбай, ар дайым китепке этияттык менен мамиле жасагыла. Анда эмесе үйгө тапшырма 5-чи көнүгүү. 5-чи көнүгүүдөгү орус тилиндеги сүйлөмдөрдү кыргыз тилине которуп, жазып мага WhatsApp аркылуу тартып жөнөтөсүңөр. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта калгыла.